Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар. Бүгүн мынакей бир маанилүү объектте турабыз. Бул объекттин аты Кичи арена деп аталат. Мурда билесиңер, бул Кичи арена жайгашкан жери мындай атайын мурда уюшулган комплекстин катарына кирчү. Биякта стадион Спартак жана спорт сарайы. Азыркы күндө мынакей көрүп атсаңар, Кичи аренабыздын атайын колонналары, жер фундамент иштер бүтүп, колонналары мынакей металлдан атайын, бул дагы спецзаказ менен жасалган колонналар. Бул аренанын ичинде 5000 орундук атайын көрүүчү эмеси менен, трибунасы менен болот. Бул жерде эң негизги максаты бул универсалдуу аренабыз болот. Кышы дагы, жайы дагы баягы спорт оюндарын же ар кандай мероприятияны өткөргөнгө баардык шарты менен жайгашкан кичи аренабыз болот. Мындай айтканда, бул стандарт негизи эл аралык стандарттын негизинде келип чыккан. Анткени эл аралык стандарт 5000 орундан өйдө болуш керек. Андан тышкары бул курулуш иштери биздин өлкө башчы урматтуу Садыр Нуркожоевич көзөмөлдөп турат. Андан тышкары биздин мэрибиз Айбек Жумшалиев дайыма бизден талап кылып, сурап, күнүгө көзөмөлдөп, иштер кандай алып барып атканын дайыма бизден маалымат алып турат. Жумасына бир жолу өзү дагы келип, ушул курулуш иштери менен ушул жерден таанышып, маалымат алып турат. Буюрса, ниет кылып атабыз, эмки жылы жаз айы болуп калса, ошого шаардыктарга жакшынакай Кичи аренаны тартуулаганга.